Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, thumma ma ba'd. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, мурдакы сабагыбызда биз Ибн Кайым аль-Жаузиянын бейтапка тиешелүү 20 маселесин билмейинче мыкты дарыгер боло албайт деген теманы баштаган элек. Жана мурдакы сабакта 14-чү маселесине жеткен элек. Бүгүн 15-чи маселеден улантсак. 15-чи маселе Задыл Мааттын 4-чү тому, ошондой эле Тибб Набави деген китебинде. Ан яндура фил илля. Дарыгер ошол адамдын, бейтаптын ооруп жаткан себебине көңүл буруш керек. Ал эмне себептен ооруп жатат? Биз оору менен күрөшпөй, биз ошол дартты алып келген себепти караш керекпиз. Хал хия мимма юмкину илажуха. Ошол дартты чындап, арылтып, ошол дартты айыктырса, дарыласа болобу? Аула, че болбойбу? Фа иллам юмкин илажуха. Эгер да аны дарылаган мүмкүн эмес болсо, мисалы жанакындай рак оорусундай, же болсо жанакындай цирроз печени деп коет, ошол оорусундай. Анда эмне кылыш керек дейт? Хафиза синаатаху ва хурматаху. Анда ошол дартты өйдө күчөтүп салбастан, ошол дартты сактап, ошол жерде токтотконго аракет кылыш керек дейт. Вала яхмилуху ат-там'у ала илаж ла юфиду шай'ан. Демек, ошол дартты дарылоодо пайда жок боло турган болсо, анда болбой ашынып, мен ошону дарылайм деп, өзүңө, мойнуңа жоопкерчиликти албаш керексиң дейт. Тама. Мындайча айтканда, бул сөз маанисинде дагы алачынайсың. Акчага көзү күйгөн адам болбош керек дейт. Акчанын айынан эле болот деп берет. Кээ бир адамдар тазаланасың, сен көр, мен көр жок болот дейт. Андай да туура эмес. Адам билиш керек ал эмне дарыды, эмне дарт экен. Чындыкты айтыш керек. Билбегени билбейм деш керек, кыла албаганы кылбайм деш керек. Бул дартты Аллахтан башка эч ким колунан келбейт деш керек. Ва ин амкана илажуха. Ал эми дарт ошону дарылаганга мүмкүнчүлүк боло турган болсо дейт. Назара хал юмкину завалуха амла. Ошол дартты дарылоодо, ошол дартты толугу менен жоюп салуу мүмкүнбү? Ошону караш керек дейт. Же мүмкүн эмеспи? Мисалы бир адам жанакындай азыктар менен же дарылар менен толугу менен жоюп сала тургандай болсо, ага мүмкүнчүлүк болсо, анда ошон менен эле мүмкүн болсо жоюп салыш керек. Эгер да ал нерселерди берсе жоюлбайганын билген болсо, фа ин алима аннаху ла юмкину завалуха. Эгер да ошону толугу менен жоюп салганды мүмкүн эмес болгонун билген болсо дейт. Назара хал юмкину тахфифуха. Анда экинчи маселе өтүш керек дейт. Ошол ооруну, дартты азайтуу мүмкүнбү? Амла, же азайтуу мүмкүн эмеспи? Фа ин лам якун тaqлилуха. Эгерде ошону азайта албай турган болсо, ва раа анна гаятал имкани иқафуха. Анда азайткан дагы мүмкүн эмес болсо, анда үчүнчү маселе ошол дартты токтотууга аракет кылыш керек дейт. Дагы өсүп чоңойбосун. Мисалы, бир адамда жара пайда болсо, ичинде опухоль деп коет. Ошол нерсени толугу менен алып салган мүмкүн болсо, анда алып салыш керек.
бирок толугу менен алып салууга мүмкүн эмес болсо, анда ошону азайтканга аракет кылыш керек. Азайткан дагы болбосо, анда ошол нерсени тийбей эле ошондой эле токтотконго аракет кылыш керек. Аны эмне кылып токтотуш керек? Анда ал себебин билиш керек да, ошол жерде жара эмнеге чыкты? Эмне себептен? Мынакей, балким бир химиялык бир нерселерден, балким бир дагы бир нерселерден, ошонун баарын билсе, анда ошол нерселерден ошол бейтапты тороп, ошону тоскоолдуп бериш керек, ошол нерсени жасаганга. Ошол үчүн биз айтабыз, жанакындай ичке жара чыкса, бул медицина жагынан да болот, бул рак. Жана көз тийгенден болот. Бул жөнүндө да кийин сабакта өтөбүз. Ал-айну хак, көз тийген деген эмне? Эмки сабакта ошол балким бул сыйкыр маселеси бүткөндө биз көз ачыктар менен анан кийин көз тии жөнүндө өтөбүз. Ушул көз ачыктар, бул көз ачыктар кандай адамдар? Чын эле көз ачык экенби же жабык экенби, ошону өтөбүз. Анан көз тийген бул кандай бир дарт? Бул дагы бир канча адамдар бул көз тиүү дартынан кача албай, көз тиүү дартынан чалдыгып, ошону чыга албай жүргөн адамдар дагы аз эмес. Ошол үчүн бул жөнүндө да кийин сабактарда өтөбүз. Демек, Ибн Кайым бул маселеде үчкө бөлүп жатат. Биринчи, ошону толугу менен жойгонго аракет кылыш керек экен дарыгер. Эгер толугу менен жое алганын билбесе, анда ошол дартты азайтканга аракет кылыш керек. Эгерде азайта албаса, анда ошол дартты токтотуш керек. Дагы өспөш керек. Дагы күчөп, ошол адамга, бейтапка зыяндыгын бербеш үчүн анда ошол нерсеге өтүш керек экен. Касада бил иляжи залик. Мына ошол дарылоонун эң негизги туура максат дейт. Эгер сен ошондой нерсени колдонсоң дейт, анда сенин дарылоо максатың туура экен. Ва а'анал кува. Мынаки бул күчүнө жардам берет. Себеби дегенде, дартты жок дегенде токтотуп койсоң, бирки адамдын организмдеги иммунитети жанакындай күчтөнүп, адам дагы өзү күчүн топтогонго дагы мүмкүнчүлүк. Эгерде дарт көбөйө берсе, ал адамдын организми ошол менен күрөшүп атып, ал өзүнүн күчүн жоготот. Ошон организм, адамдын денеси өзүнө күч топтогонго дагы кичине токтоп туруш керек. Мисалы келтирсек, душман кешкеле өзүнүн окторун жадыра берсе, биз коргоп атып чарчап калышы мүмкүнбүз. Бирок бир күн же бир нече саатка токтотуп койсо, биз кичине эс алып күч топтоп калышы мүмкүнбүз дегендей. Оору дагы ошондой. Биздин организм оору менен күрөшүп атып, ал дайыма коргонууда жүрөт. Коргонууда көбүрөөк күч кетет чабуулга караганда. Ошол үчүн организмди эс алдырыш үчүн дарыгер тигил дартты жое албаса дагы, азайта албаса да, жок дегенде токтотсун дейт. Ошентип, ошол дартты кичине болсо дагы азайтканга, алсыз кылганга жол ачыш керек дейт. 16-чы маселе. Алла ятааррада лил хальт кабла нуджихи бистифраг. Шейх айтат, дароо эле тазаланууга өтпөш керек дейт. Биринчи, ошол адам жеген тамагын же жеген азыгын сиңдириш керек дейт. Бәл яқсиду индажаху фа иза тамма нуджуху бадара иля истифрагихи. Анын негизи максаты ошол нерсени аш кылып сиңдириш керек дейт. Андан кийин эгерде ошол маселе, ошол тамагы же дарысы же азыгы сиңгенден кийин, андан кийин ошол нерсени тазалаганга жол ачыш керек эмес. Ошол үчүн биз өзгөчө
мен айтмакчымын, черный тмин, кристаль хинт жана ошого окшогон мусулмандык пайгамбардын шариятындагы, медицинасындагы натуралдуу азыктар, булар кайсы бир дарыгер же дем салуучу табып бере турган болсо, жанакындай назначение деп коет, ошо жазып бере турган болсо, бул адам биринчи экиге бөлүш керек. Биринчи азыктар деген бул азыктар деген тазаланууга тиешеси жок. Азыктар адамдын организмин кубаттоочу, күчтөөчү жана ошол азыктар адамдын организминдеги бактериялар менен же жиндер менен күрөшүүчү компоненттер булар. Азыкты бергенден кийин кристаль хинтти бердиң, черный тиминди бердиң. Бирок сенна меканскийни чогуу жазып бербеш керек. Неге? Ал азыкты ичет дагы эрте менен. Анан кечине сенна меканскийни ичсе, ал азык сиңбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн балким азыкты бергенден кийин 1 күн, 2 күн кичине баш азык адамдын денесине кирип, ошол менен баарлашып, танышып, организмди көрүп, азык сиңгенден кийин, анан кийин балким эң жакшы 2 күндөн кийин жок дегенде 1 жумадан кийин анан сенна меканскийге назначение кылса тазалаганга бул туура болот. А кээ бирлери ошо азыктар менен кошо сенна меканскийни кошо аралаштырып берип турат. Неге? Биякта шейх айтып атат. Биринчи азыктар сиңсин, дарылар сиңсин, денеге кирсин, өзүнүн күчүн менен күрөшөйүн деп атканда, сенна меканский келет дагы баарын шыпырып кетет. Же сен дарылап жатасыңбы? Же өзүңдүн дарыларыңды өткөрүп жатасыңбы деген маселе. Ас-саби ашар 17-чи маселе. Ан якуна лаху хибра би'тилал ал-кулуб вал арвах ва адвиятиха. Шейх айтат, табып ушундай чебер болуш керек дейт. Ал кандай болуш керек? Ал ооруп жаткан бейтаптардын жүрөктөрүн, алардын рухун, ички дүйнөсүн, дегеле алардын дарыларын баардыгын өзү кененирээк камтып алыш керек. Билиш керек, алардын жүрөктөрү кандай. Мисал келтирсек, бул жерде кичине бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн. Бейтап. Бизде көбүнчө бейтаптар сырткы абал менен күрөшүп жүрөт. Бул дарынын сага жаздым эле назначение кылып, ичтиңби? Ичтим. Эмне болуп атат? Эчтеке болбой атат. Бирок маселе, ал дарыны ичиши мүмкүн. Ал ошону ичет. Туура эле назначение кылып жатасыз. Бирок ошол адамдын жүрөгү Аллахка таянып жатабы? Же ошо дарыга таянып жатабы? Ошон үчүн дарыгерлер дагы ошол бейтапка туура багыт бериш керек. Кимге таян? Бул бир гана табыптын, молдонун гана иш эмес. Ар табыптын, ар дарыгердин кайсыгы тармакта сиз иштесеңиз, бул сиздин чоң бир ишиңиз, бул сизге керек нерсе. Сиз ойлобоңуз, бул молдо гана мечитте дават кылыш керек экен Аллахка чакырып. Жок, дарыгер сизби? Дарыгер ошол адамдын жүрөгүн туура Аллахка байлаш керек. Эгер жүрөгүн Аллахка туура байлаганды билбесеңиз, бейтап шыпаны кеч алат. Же албай да калышы мүмкүн. Же алса дагы бейтап Аллахка таянбай калса, ошо алган шыпасында кыяматта көп зыяндыкка учурашы мүмкүн. Сизге таянып алгандыгы үчүн, сизди өзүнө шерик тутуп алгандыгы үчүн, ыйык тутуп алгандыгы үчүн. Ошол үчүн биз айтмакчыбыз дарыгерлерге. Дарыгерлер ошол маселени, адамдардын жүрөктөрүн, адамдардын эмне гана дары ичеби, ошону жүрөктөрүн Аллахка таянтып, Аллах Тааладан болуш керек. Мисалы, көптөгөн дарыгерлерди билем. Хирургтарды билем. Көптөгөн мыкты дарыгерлер бар, айтат, Кудайдан болот деп коет. Кудайга таян дейт. Кээ бирлер ыйлайт. Ыйлап келген айтам дейт. Эмнеге ыйлайсың? Кудайдан таян, Кудайга таянсаң баардыгы жакшы болот. Мен эчтеке кыла албайм, мен бир гана өзүм операциямды гана жасаган билем деп коет. Мына мыкты дарыгер өзүнүн жолун билет. А кээ бир дарыгерлер жок. Мен шыпа берем сага.
мен гана колуман айыгасын дегендей бейтапка ушундай бир маселе куруп койсо, бейтап айылы жок ошол адамды өзүнө кудай деп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах субханаху тааля ошондой бейтаптарга туура мүнөздөмө берип, туура кеңеш берип жаткан дарыгерлерден Аллах таала разы болсун. وَذَلِكَ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ. Мынаки бул негизги өзөк болуп эсептелет экен. Организмди, денени чындап дарылоодо дейт. Дене жүрөккө байланат. Жүрөктө Кудайга болгон таяныш болбосо, дене акыр түү жалгыз эмес ал. Дене жүрөккө таянат. А жүрөк Аллахка таяныш керек. Кантип мисал келтирейин? Аял киши канчалык мыкты болбосун, ал өзүнүн эрине таянат. Жалгыз калса коркот. Бирок жанында ери болсо, коркпой кенен жатат. Бирок эрине 70ке чыккан чал болсо дагы, ууру же бир жанакындай адам келе турган болсо, бал 70те чалды бир уруп эле жоготот да. Жок, кемпири ушунчалык якыны менен, иманы менен чалына таянып кенен уктайт. Неге? Аял өзү ушундай жаралган, эркекке таянат. Бунун фитраты, бунун табияты. Эркек, азыркы эркектер аялдарына таяна башты. Ой, менин келинчем бар, ошонун баарын өзү бүтүрөт. Көрүнгөн тойлорго, көрүнгөн жерлерге келинчегин кетирип салат. Кызганыч жок. Жок, эркеги Аллахка таянсын. Ошондо процесс туура болот. Тарбиялоо жана дегеле жашоо процесси туура болот. Ошондой эле дене өзүн өзү таяна албайт экен. Денебиз биздики куралган экен биздин жүрөккө таянып, иманга таянып. Иманыбыз түз болсо, ошон үчүн бизде айтат, кээ врачтардан уктум мен, бир ооруп жаткан адамды сен айыктың, шыпа болду деп койсо, ооруп жаткан адам билет элем дейт, бир 2-3 айдан кийин өлөрүн дейт. Бирок ошентип койсом дейт, тигил мен айыктым деп ишенип, жүрөгүнө ошол ишеним ушунчалык күчтүү болуп тур дейт. 7 айдан кийин келип атат дейт. Мен унутуп коюптурмун дейт ал кишини. Бул киши чын эле жашап кетиптир дейт. Бул сөз эмне? Дене кандай гана күчтүү болбосун, кандай гана алсыз болбосун, жүрөктү карап турат. Мындайча айтканда, ниетиң барбы жашаганга деп. Жүрөк мен ниетим бар десе, дене ошого жараша күчтөнөт. Эгер жүрөктүн ниети жок болсо, дене айтат, сага кереги жок болсо, мага да кереги жок дейт. Дене кимге таянат экен? Жүрөккө. А жүрөктү мына күчтүү мыкты дарыгер, жүрөк ошол жүрөктү Аллах таала сизге азыр ошо жерге дарыгер кылды. Сиз ошол адамдын жүрөгүн Аллахка байлаңыз. Ошондо сиз мыкты дарыгер болосуз. Fa inna infi'al al-badan wa tabi'atahu 'an an-nafs wal qalb amrun mashhud. Демек, адамдын денесиндеги кыйм-аракеттин бардыгы тең. Анын сезиминен, анын напсысынан, анын өзөгүнөн. Ошондуктан жүрөк бардык нерсеге чечкимдүү максатын койгондугуна далилат дейт. Демек, жүрөктөн чечилет бардык нерсе. Ошол үчүн канча деген жигиттер жүрөт. Булчундары чоң, күчтүү жигиттер жүрөт. Намаз окуу десең, намаз окуп албайт. Алар үчүн өтө оор. Канча деген кемпир чалдар жүрөт, 80-ге 90-га чыккан. Баса албаса дагы дарат алып, эрте менен эрте туруп, намаз окуп, тагажутту 20 рекет, 8 рекет окуп жүргөн кемпир чалдар бар. Кеп биякта булчунда денеде эмес, кеп биякта жүрөктөгү чыныгы анык ишенимде. Ошон үчүн сиздин жүрөгүңүз Кудайга бекем болсо, сиздин денеңиз картайып калса дагы, сиз дайыма бир максатта жүрөсүз. А эгерде жүрөгүңүз алсыз болсо, денеңиз курч кезинде дагы, сиздин денеңиз курч кезинде дагы эчтеке пайдасын бере албайт.
والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب. Андықтан тауып жүректің ооруларын біле тұрған болса дейді. والروح وعلاجهما كان هو الطبيب الكامل. Шынығы тауып дейді. Екі нәрсені біліш керек дейді. Бірінші, адамдың жүрегіндегі ооруларды дейді. Жаңақындай рух, жаңақындай рухани ооруларды біліш керек. Жүрек, мұнда жатқанда, анын иман мәселесі. والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب дейді. Қаншалық денені оқымыш дарылауасын, қаншалық денені, анатомияны үйреніп біліп, ошол процесстерін барын, керіп шыққан нәрсенің бардығын білбесін, табиғи жол менен денені жаттап оқып шықса дағы, бирок рухани иманы жоқ болса ошол табыптын, Аллах болған таяныш жоқ болса, Құдайдан қорықпаса, бұл қаншалық чебер болбосын, бұл адам жарым-жартылай чала тауып болып есептеледі. Чала дарыгер. Чала молдо дин бузар дегендей, чала тауыпты дейді. Нисфул табиб юфсидул бадан. Ал денін бұзат дейді. Андықтан келіңіздер, ар бір іште чеберлер өз қолменен минет қылсын. Аллах субхана ва таала бізге өзінің берекесін берсін. Мына маселені қараймыз, жаңағы маселеде «Ва куллу табибин ла юдауи ал-алила». Бардық тауыптар, бардық дарыгерлер ошол жаңақындай себеп менен, дарт менен күрөшөр бейт. Бирок эмне маселесин? Битафаккуди қалбихи ва салахихи. Қаншалық күрөшсө дагы, бирок анын жүрөгүндөгү иманы жоголгон болсо, же анын амалы түз болбосо, мисалы намаз окубаса же орозо кармабаса, салих амал жасабаса, ва тaqwiyati рухихи ва куввату бис-садақати. Жана анын руху кандай күчтүү болуш керек дейт. Жана кандай элге көйүнчө табып садака кылыш керек дейт. Элге көйүнчө садака кылыш керек. Себебинде табып кишине садака кылбаса, анда Аллах анын табыпчылыгына береке бербейт. Ва фи'лил хайр. Ал садаканы көрө кылыш керек. Ва ихсан. Колу менен көп нерселерди жазаш керек. Кээ бир табыптарды көрүп жатабыз YouTube'дан, телевизордон. Өзү эле канча адамдарга бекер жанакында операциялар жасап берген дарыгерлерди көрүп жатат. Аллах сиздерден Аллах разы болсун. Демек, шундай бир жакшы иштерди көрүп кылган табып болуш керек. Вал иқбал аля Аллахи ва дарил ахира. Ошол чыныгы мыкты табып, бул Аллах Таалага дайыма кайтыш керек. Аллах Тааланын бардык шариятын жүрөгүнө камтыш керек, кабыл алыш керек. Ал кабыл алыш керек ошону. Жана ахирет үйүнө, ахиреттеги үйүнө умтулуп, ошого барууну көздөш керек. Анткени Аллах Таала Касас сүрөсүнүн 77 аятында айтат: "Ибтаги фима атака Аллаху дарил ахира, ва ла танса насибака минад дуnya." Ахиреттеги үйүнгө умтулуң, бул дүйнөдө насибин унутпа. Имам Аль-Багави бул тафсиринде айтат: бул дүйнөдө насибин унутпа деген сөз маанисинде, бул дүйнөдө эмне кесип ниет болсоң, ошол кесибиң менен кайсы бир бөлүгүн Алла жолуна садака кылып, Алла жолуна сарптагың дейт. Мына ошондо бул дүйнөдөгү кесибиңдин бир бөлүгү менен ахиреттиңдеги үйүңө умтулган болосуң дейт. Фалайса битабибин бел мутатаббиб касир. Эгерде ошондой жүрөгүндө туура ынаныч болбосо, салих амалдар болбосо, элдерге көбүрөөк ихсан кылып, көп нерсени жеңилдетпесе, ар бирине шарттарды коюп эле, кыйнап эле жүрө берсе, бул адам мыкты табып эмес, бул чала дарыгер дейт. Жана мунун жолу өтө кыска. Wa min a'zami ilajatil marad. Бул ооруну дарылоодо эң улуу жолдордун бири эмне экен?
Ең негізі тауыптың ең негізгі тауып негізінен қаншалық илими менен өзүнүн чеберчилиги менен эмне гана жаза аласың, Аллах кааласа ошого шыпа берет. Эң негизги анын кыла турган иши эмне дейт? Шейх айтат, фи'лул хайр. Жакшы иш жасаш керек дейт. Ихсан, садака кылыш керек дейт. Көп нерсени ихсан кылыш керек. Ва зикр, Аллахты көп эстеш керек. Эртең менен кечке зикир кылыш керек. Ва дуа окуш керек. Дуаларды кылыш керек. Эмне бир нерсе кыларда бисмилля деп Аллахка таянып, бисмилля таваккалту алаллах деп бисмилля деп ар бир ишин зикир менен, дуа менен, ва тадарру, бир операция кылайын деп жатабы, же бирөөнүн бир нерсесин кезейин деп жатабы, Аллахтан ушундай корку сезим менен кайрылып, я Аллахым буга бир зыяндык кыла албайын деп, Аллахка ушунчалык ихласы менен, жүрөгү менен кайрылыш керек. Вал иптихал илаллах, Аллахтын алдында өзүн алсыз сезиш керек. Мен кыйынмын, мен чечем, мен сени дарылайм, мен сени жоготом, мен сени адам кылам дегендей сүйлөбөш керек. Андан кийин таубату, дайым Аллахка эмне иш кылгандан кийин дайым Аллахка тооба кылыш керек. Ашыкча кылып салган жокмун, зыянды кылып салган жокмун деп. Вали хадигил умур, мына ошол иштери үчүн таъсирун фи даф'ил илал, ошол дарттарга өтө чоң бир таасир берет дейт. Ва хусул шифа, шифа ошондо жетет. А'заму минал адуя табиия, табигый жол менен жасалган, химиялык жол менен жасалган дарыларга караганда мына бул кылган иштери өтө чоң пайдалуу. Эң негизги иштер ошол. А химиялык жол менен жасалган дарылар, азыктар бул экинчи иретте турат. Валакин бихасаби исти'дади нафс. Бирок адам өзүнүн напсысын, өзүнүн Аллах болгон таянычын, өзүнүн деңгээлин канчалык деңгээлде даярдык күткөн болсо, канчалык деңгээлде Аллах тааланы тааныган болсо, ошого жараша бунун дагы колунда көп береке болот экен. Аллах ошондо шыпа берет. Ва кабулиха ва акидатиха, ал канчалык деңгээлде Аллахтын шариятын кабыл алды. Кандай гана бул жерде мыкты дарыгер болбосун, бүт бары Курандан, шарияттан алган. Ошол Ибн Сина ким? Бунун баары тең динден, пайгамбардын хадисинен алган. Аллах Таала бул нерсе жөнүндө Куранда же пайгамбар хадисин айтпаса, дарыгерлер мунун баарын каяктан билет эле? Ошол дарыгердин дагы акыйдасы, анын ишеними, ынанычы, Аллах болгон ынанычы түз болуш керек. Ошондо фи залика ва нафиhi, ошондо өтө чоң бир пайда берет. Демек бул жерде ушундай бир маселе бар экен. Келиңиздер. Дарыгер, азыркы көбүнчө дарыгерлер балким экинчи маселеде болгон азыктар, дарыларга, химиялык жол менен жасалган аппараттарга көбүрөөк басымдуулук коюп жатышы мүмкүн. Мен айтат элем, насихат кылып, насаат кылып, келиңиздер, дарыгерлер, табыптар, молдолор, биз ошол нерселерге басымдык кылбай, биз биринчи хайр ихсан, жакшы иштерге, Аллах болгон дуага, зикирге, ибадатка, ошого биринчи басымдык кылалып. Алар себепкерлер, алар бир гана колдоочулар. Тигилер эң негизги өзөк болуп эсептенет. Өзөгү болсо бутагы өсөт. Өзөгү жок болсо бутак чыкпайт. Демек, өзөк бул Аллахка таянуу. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз пендебиз. Эң мыкты адам жок. Аллахтын алдында Аллах билген, пайгамбар билген нерсени эч ким билбейт. Анткени Аллах Куран айткан: "Ума утитум минал илми илля қалила". Силерге илим бир гана аз гана санда берилген дейт. Силерге аз гана маалымат берилген дейт. Аллах көп нерсенин баарын билет. Келиңиздер, Аллахка таяналык. Анткени биз адамбыз, бизди Аллах жаратты. Мал эсин тартпаса арам өлөт деп биздин ата бабалар айткан. Аны ошону көбү туура эмес түшүнөт. Же түз түшүнөт. Мен сиздерге шарият менен кененирээк маанисин айтпасам, болбой калды. Мал эсин тартпаса арам өлөт дегендин мааниси, биз пенде Аллахка
сыйынбасак биз дагы арам өлөбүз. Мына негиз максат. Мал эсин тартпаса арам өлөт да. Биз дагы бул дүйнөдө арам өлөт экенбиз. Качан гана пенде өз Раббисине сыйынбай кетсе, ошондо арам өлөбүз. Арам өлүүдөн Аллах сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.